Кыргыз эли эзелтен каада салт, үрп-адат, нарк насили менен башка элдерден, башка улуттардан айырмаланып жашап келген. Бүгүнкү күндө да уюткулуу элибиз өз калыбынан жазбаганын сыймыктануу менен айтсак болот. Бак Дөөлөт коомдук фонду 2002 жылдан бери элибизге кыргыздын улуттук баалуулуктарын тереңдеп изилдеп, азыркы учурдагы кыргызмын деп жүрөгү соккон адамдарга жеткизүүнү максат кылып иш алып барып келет. Коомдук фонддун калк арасына жайылткан билдирүүлөрүнүн негизинде азыркы жаш муун жана келечектеги жарандарыбыз элибиздин баалуулуктарын унутта калтырбай сактап калууну көздөп келишет. Вот как мы осели, как мы приняли оседлый образ жизни, да, во время Коканского ханства. Потом к нам кыргыздын улуттук баалуулуктарын тереңден изилдеп, иликтеп, ошонун бүгүнкү жашоодо ошону баягы ишке ашырууда же болбосо кийинки муундарга мурастап өткөрүп берип жеткиликтүү түрдө. Ошо жашоодо кандай орун ээлеп келген кыргыздын улуттук баалуулуктары, тарыхы, салты, маданияты, санжырасы дегендейчи, ошол нерсенин тереңдикте катылган, тереңинде катылган ошо билимдерди, ошо өзгөчөлүктөрүн ачып берүү жеткиликтүү болот. Ошону түшүнгөн соң, анан мен ойлойм, ушу биз азыркы өзгөчө өсүп келаткан жаш муун ошол биздин улуттук баалуулуктарга мамилеси өзгөрөбү депчи. Бак Дөөлөт коомдук фондунун жетекчисинин айтымында, кыргыз таануу багытында жүргүзүлгөн иш-чаралар кыргыздын илгертен келаткан каада салт, маданият, үрп-адаты, улуту, улут кылып сактап калган баалуулуктар экенин эске салып, кандай динди тутсак да сакталып калат деп ишендире айталды. Жана ошону менен катар азыркы жагдайды эске алуу менен түшүндүрүү иштери улантылып жатканын эске салат. Мен түшүнүгүмдөчү ар бир элдин өзүнүн каада салттары, үрп-адаттары, ырымдары бар. Бул эч бир динге байланышпайт. Эгерде туура жеткиликтүү ынанымды түшүндүрсөң, адамда андай суроо пайда болбойт. Себеби мен башында негизги аракетим биз кыргыз таануу багытындагы ушундай иш-чараларыбыздын негизги максаты кыргыздын өзөгүн түшүнүү, табиятыбызды. Биздин табиятыбыз кандай? Тилибиз, салтыбыз, маданиятыбыз, тарыхыбыз деген нерсе. Ал динге эч тиешеси жок. Бул улутту улут кылып калыптандырган улуттук негиздер да. Кыргызстаны боюнча жүргүзүлгөн иштер азыркы учурда борбор калабыздын чегинен чыга элек. Ошондой болсо да бул багытта жүргүзүлгөн иштер көз жазымда калбай келет. Кызыкчылыкты көздөп, кызыгуунун аркасы менен бул ишке аралашып келген кыргыз жарандары арабызда жок дегенден алыспыз. Бул лекцияларга келгеним себеби мен ишенем, кыргыз бул лекцияларда айтылып кеткенде улуу элдин урпактарыбыз бүгүнкү күндө эмне деген түшүнүк бар. Кыргыз бул ким? Кыргызча өзүбүздү урматтоо, өзүбүздү сүйлөө деген сезимдер калбай калган. Ошондуктан адам кыргыз өзүн өзү сыйласа, өзүнө өзү бийик баа берсе, эртеңки күндө сөзсүз түрдө мамлекетибизде ар бирибизде чоң жетишкендиктер, чоң ийгиликтер болот деп эсептейт. Мен мисалы үчүн өзүм негизи нарындан болом, Жумгалдан. Анан биз баягы айылда чоңойгондуктан мындай каада салтты билебиз дечи. Билген менен баягы тереңирээк маанисин өтө билип бүтө албайсың да. Кыргыздын философиясы деген абдан терең. Жок, эми могу экени мен билген эмесмин действительно. Жакшы салт экен, могу жакшы нерсе. Мисалы үчүн көпчүлүк шаардагы азыр көпчүлүк кыргыздар, шаардан өскөн кыргыздардын кыргыздын каада салтын билбейт баягы. Бул жерден талкабайна кылып түшүндүрүп берип атат. Эң жакшы нерсе да. Бир сөз менен айтканда дүйнөдө түркүн элдер жашайт. Ар бир элдин тили, дини, салт санаасы, үрп-адаты, кулк мүнөзү, ырым-жырымдары бар. Биздин кыргыз элинин үрп-адаты миңдеген жылдар бою жашап келет жана жашай берет деп ишендире айта алабыз. Ошону менен катар баардыгы коомдун өзгөрүүсүнө жараша болоорун эске сала кетсек жарашчудай.